мен азыр сураштырсам, булар орточо 100 000 евродон 200 000 еврого чейин 1 гектарга кетишет экен. Жырткыч курт кумурскаларды колдонот, мисалы үчүн ар кандай зыянкечтерди өлтүргөнгө. Булар химияны колдонбойт экен да. Орточо түшүмдүүлүгү буларда 70 тонна экен 1 гектардан, жакшы алышат экен да. Пылпынай 1,5 евродон сатылып атса, булардыкы болсо эң арзаны 2,5 евро. Орточо 3 евродон сатылат экен да, 5 еврого чейин чыгып кетет экен. Достор, мен азыр Санторсово деген кооперативге келдим. Бул Тренто шаарынын жанында жайгашкан экен. Бул кооператив Италия боюнча мөмө жемиштерди өстүргөн жагынан лидер экен. Азыркы учурда буларда 800дөн ашык мүчөсү бар экен кооперативде. Анан 450 гектар жерде кулпунай, малина жана башка продукцияларды өстүрөт экен да. Мен силерге азыр кыскача историясын айтып берейин. Булар 40 жылдан бери иштеп жүрөт экен. Мына биз азыр ушул жакка келдик. Мына 70 жылдары жаңы башташыптыр. Мына 75 жылдан 79 жылга чейин булар ушул ассоциациясын түзүптүр. Анан уже 90 жылдары 2000 жылдары булар Италиянын лидерлине айланышыптыр да. Именно кулпунай, малиналарды өстүргөн жагынан биринчи орунга чыгыптыр. Бул ошондо мына канча 10 жылдан ашык убакыт кетиптир да ушуга түптөлгөнгө, күчтүү алганга. Анан азыр болсо мына мондай өздөрүнүн бренди менен иштеп, бул жаңы продукцияларын да чыгарып, башка голубика да чыгарышат экен. Көп өздөрүнүн түрлүү сертификацияларын алышыптыр. Булар өстүрүп атканда дагы бүт жакшы стандарттар менен өстүрүп, биологиялык жактан таза. Мына мисалы үчүн буякта көрүп атасыңар, булар атайын жана жырткыч курт кумурскаларды колдонот. Мисалы үчүн ар кандай зыянкечтерди өлтүргөнгө булар химияны колдонбойт экен да. Таза өстүрүшөт экен. Атайын бүт кандай стандарттарга жооп берет. Буякта маалымат Global Gap, башка ошого окшогон стандарттар. Бул стандарттар жаңы маркеттерди ачканга мүмкүнчүлүк берет да. Мына голубика, малина, ежевика, клубника, кызыл карагат, черешня, жапай кулпунай, мына киви, кичинекей кивини өстүрүшөт экен дагы. Булар ушундай көбүнчө азыр мен дагы өзүнчө сүйлөштүм. Джанлука деген булардын өндүрүшүнө жооп берген директор бар экен. Ошол менен жолуктук. Жакшы бүт 1,5 саат отуруп сүйлөштүк. Мага көп нерселерди айтып берди. Мына булардын ушул Италиянын ушул жерлеринде талаалары бар экен. Жалпы 800дөн ашык мүчөсү бар экен жана 450 гектар жалпы жери бар экен да. Булар көбүнчө полностью Италияны камсыздайт экен. Мына касыл периодта касыл жерде эмне өндүрүлөт деген буякта бул графиктен көрсөңөр болот. Биз жакшы сүйлөшүп, ошол Кыргызстанга дагы кандай модель, өнүктүрүү моделин тапсак болот. Мисалы үчүн буларда аябай жакшы баш кооперативди түзүлүп атканда бул 70 жылдары мамлекеттин ролу өтө чоң болчу экен да. Мамлекет ушу кооперативдерге субсидия бериптир. Кооператив болсо субсидиясын эмне кылган? Фермерлерге бүт баарын каржылашты экен. Фермерлерге жерди даярдап бергендиги, көчөттөрдү алып бергендиги, туннелдерди жапкандыгы, чтобы мондай жаан-паан, сууктардан сактай тургандай кылып, ошонун баарын мамлекет жаап бериптир да.
мындай субсидия кылып бериптир. Кооператив болсо мамлекет кооперативге акча берет, кооператив болсо фермерлерге бүт технологияларын коюп берген экен башында. Анан ушундай модель менен булар 2010-жылга чейин иштешиптир. Азыр болсо кооперативге жаңы кошулам деген фермерлер өздөрүнүн акчасы менен бүт жанакы расходдорун жабышат экен. Мен азыр сураштырсам, булар орточо 100 000 евродан 200 000 еврого чейин 1 гектарга кетишет экен. Булар жана пластиковый туннелдерди жасап, ичинде бүт жана гидропоника менен өстүрүшөт экен. Азыркы учурда полностью гидропоникага 100% кулпунай менен малинаны гидропоникага өтүшүптүр. Эми бирок эмеси мындай орточо түшүмдүүлүгү буларда 70 тонна экен 1 гектарданчы, жакшы алышат экен да. Анан салыштырмалуу Италия боюнча булардын түшүмдүүлүгү дагы баасы дагы, мисалы үчүн азыр Эмилия Романа же башка жактагы кулпунай 1,5 евродон сатылып атса, булардыкы болсо эң арзаны 2,5 евро, орточо 3 евродон сатылат экен да, 5 еврога чейин чыгып кетет экен. Эмне үчүн? Анткени булар ушундай баас эмесине даамына басым кылышат экен, жакшы сапатты өстүрүшөт экен, таза болот экен экологиялык жагынан. Бул бренд, күчтүү бренд экен да, Италия боюнчачы Санторсола деп туруп, анан ошол үчүн булардын өзүнүн кардарлары бар экен. Булар кымбатыраак baага сатып алганга даяр экен да. Ошол үчүн достор, биз дагы өзүбүздүн биринчиден ынтымагыбызды күчөтүп, бири-бирибиз менен иштегенди үйрөнүп, жаңы технологияларды алып келип, мындай жалпы бир ынтымактын кызыкчылыгын колдоп, бири-бирибиз менен жакшы иштешип атсак, жана бизде жакшы сөз бар го, ырыс алды ынтымак дегенде. Ынтымактуу болуп иштешсек, бири-бирибизди колдоп турсак, жаңы нерсеге ачык болсок, инновацияларга ачык болсок, сөзсүз түрдө биз дагы ушулардын тарыхын кайра ушундай эле тарыхты жаратсак болот деп ишенем. Булардан дагы батыраак жаратсак болот деп ишенем. Анткени мен булар менен дагы сүйлөшүп, кандай каталарды кылдыңар эле, биз эмне кылбасак, кандай батыраак өнүксөк болот деп жакшы сүйлөшүп алдык. Буюрса, менде дагы ошол Кыргызстанда мөмө тармакты өнүктүрө турган бир моделдер бар. Мен түшүнүп атам, бизде азыр мүмкүн мамлекет тарабынан андай субсидиялар болбой калышы мүмкүн, бирок ошол үчүн биз мындай жеке инвесторлорду дагы тартып, ушул секторду туруктуу өнүгүү жолуна салып кетсек болот деп ишенем да. Буюрса, алдыда ушундай жаңы бир пландарды түзүп, ушул тармакты өнүктүрө турган бир жаңы модельдерди ойлоп табабыз. Биздин ассоциацияга сөзсүз түрдө кошулгула. Ассоциацияда ошентип биз азыркы учурда негизги 3 принципти бекиткенбиз. Бул дыйкандардын кызыкчылыгын биринчи орунга коебуз. Экинчиси бул биз монополияга орун бербей, конкуренттик шарттарды, конкуренция өнүккөндөй шарттарды түзөбүз. Анан үчүнчүсү бул ар бир биздин мүчө өзүнүн сөзүнө туруш керек. Анткени биз ичибизден ошо ишенимдүү бир маданиятты түзүшүбүз керек да, бири-бирибизге ишенгендей кылып. Бири-бирибизге ишенген болсок, анда өнүккөнгө дагы батыраак жетебиз да. Ошондой принциптерди, баалуулуктарды биз колдойбуз. Эгерде силер дагы ынтымакка келгенге даяр болсоңор, ассоциацияга сөзсүз түрдө кошулула, келгиле чогуу ушундай сонун дагы тарыхты жаратайлы чогуу. Барыңарга Италиядан, Трентодан ысык салам жөнөтүп атам. Биз азыр Санторсола кооперативдин өздөрүнүн фирменный магазини бар экен. Ошо магазинге кирип көрөлү. Бул жерде өздөрүнүн бүт өстүргөн продукцияларын да сатышат экен. Бирок булар көбүнчө чоң супермаркеттерге сатышат. Биякта болсо кошумча гана өздөрүнүн дагы фирменный кылдырып коюштур. Биякта көргөндөр соктор экен, пюрелер экен. Бул жерде дагы бул эмне экен? Бул да пюре го дейм, пюре. Сатылат экен. Малина, голубика. Бул башка мамлекеттерден алып келгендер экен, ассортименти чоң го дейм. Музатылгандары бар экен, мына карагыла. Бул жерде мына кулпунай,
Онусу мына 2 евро 2,20. Эми бирок фирменин магазиндерде негизи баары эле кымбатыраак болот. Кызыл карагат мунун баары өздөрү Сантор Сала кооперативи өндүрөт, өздөрү өндүрүшөт да. Так, анан мондай дагы өздөрүнүн джемдери бар экен, подарочный наборлор жасап коюптур. Биякта дагы түрлүү кадимкидей эле биздин варенье сыяктуулар бар экен. Малинадан, голубикадан биринчи жолу көрүп атам. Кичине чоңдору, кичинекейлери бар экен, түрлөрү бар экен да мына. Жалпы айтканда үйрөнө турган көп нерселер бар экен. Ошол Сантор Сала кооперативден. Мондай туннелдерди дагы булар даярдап беришет экен. Келип керектүү материалдарды бияктан алышат экен. Карасаңыз түрлүү сегменттер бар экен. Ушуларды ийип алат го дейм да. Мондай болгон кошкон дагы элементтер бар экен. Буякта өзүнчө дагы сыртта турат. Булар оцинкованный темир. Тат баспайт, эчтеке болбойт. Сантор Сала деген кооператив баарына жакшы шарттар түзүп берет экен. Булардын мүчөлөрү дагы мындай мусорларды керек болсо дагы алып келип туруп, буларга чыдап коюшат экен да. Анан кийин болсо буларды кайра переработкага иштетишет экен. Алачы экология жагынан дагы жакшы салым кошуп турушат экен да. Мына Сантор Сала компания кооперативи дагы мындай керектүү көчөттөрдү дагы даярдап эметип коюшат экен мына. Анан болсо булар фермерлер дагы бияка келип алып кетишет экен. Карасаңыз өзүнүн эмелери Сантор Сала деп жазылып турат. Көчөттөрдү баарын даярдап коюшат экен. Биякта дагы керектүү күнөсканага эмне керектүү нерселердин бүт баары биякта даяр экен да, бияктан алып кетип турушат экен. Мына буларда мондай жерсемикичтердин баары көп бар экен биякта. Бул жерде ошо жерсемикичтер дагы келип, түрлүү жерсемикичтерди керектүүлөрдү алып кетишет экен фермерлер. Сантор Саланын атайын дыйкандар үчүн магазини бар экен. Бул жерде бүт керектүү товарларды ошо кооперативдин мүчөлөрү келип ушул жерден алып кетет экен да. Пленка керек болсо пленка, көбүнчө булар ошо туннель жасап туруп, туннелдин ичинен өстүрүшөт экен. Мына жерсемиткичтер, минералдык жерсемиткичтер, ар кандай темирлер, темирлер турат. Ушулардын баарын булар сатат экен. Анан кооперативдин мүчөлөрү ушул жактан алып, өздөрү өстүрүп, кайра акчасын клубника менен же башка малина менен же башка бир нерселер менен төлөп беришет экен да. Акчаны кайра ошентип кайтарып беришет экен. Жакшы модель. Ол жерде кооперативдин мүчөсү келип, өзүнүн керектүү материалдарын алып, үй бүлөсү менен көндөрүп, ага чейин алдын ала заказ берип коет экен. Бияктан баары даярдап беришет экен. Даярдап, кесип, керектүү размерлерди, эмне кандай көчөт керек болсо көчөттөрдү даярдап коюшат экен. Пленка керек болсо пленка, эмне керек болсо керектүү размерлерди айтат, анан булар кесип даярдап коюшат экен, чыгарып коюшат экен да. Анан келип убакытты көп кетирбей сразу салып кетип калышат экен. Мына бул жерде кооперативдин мүчөлөрү келип туруп, пленканы керектүү размерде алам десе, ошол жактан келип керектүү узундугун алып туруп кесе алышат экен да. Керектүү мына түрлүү пластиковый пленкалар бар экен биякта. Is it net? Yeah, for insect. Бул болсо Drosophila. эмелер ар кандай зыянкечтер кирбесин дегендей экен да. It's for us? Yeah. Oh, thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Bye.